Коронавирус пандемиясына карабай Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдык кызуу жүрүүдө. Бүгүн жогорку кеңеш шайлоо босогосун 9%дан 7-ге түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун карай баштады. Былтыр күздөн бери саясий партиялар шайлоодогу чекти азайтууну талап кылып келишкен. Антпесе 9%дык босогодон өтүү өтө кыйын. Мындай шартта парламентке бийликти ыктаган эле 2-3 партия келип калышы мүмкүн деген сөздөр айтылган. Эсептерге караганда 9%дык босогодон өтүү үчүн саясий партия 154 миңден кем эмес добуш топтошу зарыл. Эгер 7%га түшсө, 120 миң добуш алса эле парламентке келе алат. Шайлоо босогосун 7%га түшүрүү тууралуу мыйзам долбоорун 22 депутат быйыл февралда коомдук талкууга чыгарган. Бирок анын алдында 2 ай мурда, былтыр декабрда шайлоо босогосун 5%га түшүрүү боюнча мыйзам долбоору сунушталып, комитеттин кароосуна киргизилген. Ал документ азыркыга чейин талкууга коюла элек. Мындан улам бул боюнча бүгүн парламентте кайым айтышуулар болду. 5% боюнча ноябрдан коомдук угуу болуп, 6 декабрда төрагага жөнөтүлүп, сизге жөнөтүлгөн. Кереги жок заключенияларга сиз жөнөтүп, өкмөткө кереги жок. Мыйзамга талап келбеген, тура келбеген нерселерге жөнөтүп атасыз. Канат Керезбекович, сиз регламентти сактаган адам катары бул жерде бузуп отурасыз. Үзгүлтсүз сиз отставкага кетишиңиз керек. Сиз бузуп атасыз мыйзамды. Доктор юридических наук деп биздин юриспруденцияны бүгүн акыбалына ыйлаш керек. Интеллигентті адамдар доктор наук болот, доктор юридикалык наук болот. А сиз болсо берде аны уяткарып, көптөгөн академиктердин бетине кара көз жаап жатасыз. Уят болот мындай регламентти ушинтип бузуп алып келген мыйзамыңызды. 5%ды адилеттик үчүн биринчи же четке кагыңыз, же талкууга коюңуз. Силердин комитетиңерде фракциялардын жетекчилери отурат, вице-спикерлер отурат, жогорку кеңештин жетекчилери отурат. Ошо жерге чакырып, отурум өткүзүп, чечим кабыл алып, андан кийин чыгарсаңыз болмок. 7%ды деле андан кийин логично колдоп берет элек. Бирок одоно бузуп регламентти, алдын ала материал таркатпай, бүгүн тез убакытта киргизип туруп, мурунку инициаторлорго айттырбай туруп киргизгениңиз бул абдан уятка да, сиздин этикаңызга да сыйга келбеген нерсе. Өкмөттүн корутундусу мына бүгүнкү мыйзам долбоор боюнча 2 апрелде келген. Искак Абсаматовдун айтып аткан долбоор боюнча 12 майда келип атат. Бул жерде 22 киши демилгечи. Азыр бирөө угуп отурса ойлойт да, жалаң эле Керезбек демилгечи болду эле, өзүн билемдик жасап эле комитеттин чечим чыгарып эле баарын жасап атат. 22 киши демилгечи. Ошонун ичинде 3 комитет мүчөсү. Тез арада кабыл алсын деп, ошо 3 комитет мүчөлөрү, мына мен айтып коеюн, Мирлан Исакович бар, Алтынбек Турдубаевич бар, Нурбек Өмүрбекович бар, ушулардын арасында комитет мүчөлөрү да талап койгон. Апрелден бери кайрылбай атат, каралбай атат деп. Ошондуктан ЧП бүткөндөн кийин 11 майда опросный жол менен кабыл алынган. Ошо менен шайлоого баргыла. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. 3 окуудан үлгүрүшүбүз керек. Мына жерде 2 колдоп, суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7% башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок, өзүңүздү көрсөтүп нерде кыйын болуштун кереги жок. Маселе ушуну өткөзүш керек, колдош керек. Болду. Болбосо күн тартибин алалы 9 менен кеттик анда. Бул жерде 5 7% кеп адам эмес. Кеп регламенттин бузулганында болуп атты, мен түшүнөм да. Ушул боюнча айтып кетсем, урматтуу төрага, урматтуу комитеттин төрагасы, комитеттин төрагалары регламент 1 эмес, 20-30 тап бузулду. Бул өнөкөт болуп калды. Мен буга чейин комитетте стенограмманы алып келем, каласаңар. Комиссия түзүп туруп, регламенттин бузулуусун токтотуу боюнча маселени көтөрүп келем. Регламент бул мыйзам долбоору боюнча регламент эч бузулган жок. Бузулган жок. Бардыгы өзүнүн жол менен кетти. Жол менен кетти, бардыгы өзү. Комитеттен каралган мага келип түштү, каралды деген. Ошол эле депутаттар кол койду, каралып берди, чечим чыкты. Чыкты, ошо комитетте өзүңүздөр да ошол жерде мүчөсүздөр. Андан кийин эми сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири-бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. 5% дагы, 7% дагы бүгүн алып келип аткан. Бул туура эмес. Негизи мен өзүм оюмду эгерде билгиңер келе турган болсо. Биз
сырттагы саясий күчтөргө алардын оюн билбей туруп бул жердеги жогорку кеңештин депутаттары өзүбүзгө ыңгайлуу шартты бир журмалда ойлонбой элек. Шайлоо жакындагандан кийин биз өзүбүз каалагандай кылып кабыл ала беребизби? Же болбосо жага турган. Эгерде парламенттик мамлекет, парламентаризмди келечекте өнүктүрөбүз дей турган болсок, 9% эмес 11% кылыш керек. Урушпагылачы деп чакырайын деп атам. Анан тактап кетели. Биз бүгүн эки түшүнүктү аралаштырбагыла. Мен азыр 5%ды өтсүн деген сунуш кылган жерим жок азырынча. Биз бир гана нерсе айтып атабыз. Регламенттин талаптары бузулган. Төрага баштап комитеттин төрагасы. Өкмөт мыйзамды бузган. Корутундууну 4 ай бербей. Аппараттын жетекчиси мыйзам долбоору жылдырышка көмөк көрсөтпөгөн. Биз ушул мыйзам бузуулар жөнүндө айтып атабыз. Ал эми кандай ким дош берет, ар биринин өзүнүн эрки бар. Аны мен бузуулар боюнча өзүм сөзүмдү айтам. Мен сиздерден суранат элем, улантып кете берели, мейли бул долбоор чыкты. Бирок кечээ күндө күн тартипте жок болчу да. Же бул деле регламент бузуу эмеспи? Бул конституциялык мыйзам. Мен түшүнүп турам, пандемияга байланыштыруу болуп кошо койдук бүгүн керек болуп атат деп койсок түшүнөт элем. Ошондуктан мен ойлоп атканым, шашпагыла 90 120 дош бере берсин дошту. Ар биринин өзүнүн ыктыяры. Бирок эрежени бузбайлы. Тартипти бузбайлы. Анан анча-мынча урматтуу төрага, урматтуу комитеттин төрагасы моюнга алгыла каталарды. Эмне эле көгөрөп туруп алдыңар? Жок, мыйзам бузулган эмес, бузулган. Сизди же бир комитеттин немесине, тиги адресине бир кызматтан кет же парламенттен кет деп бир сөз айткан жок элем. Азыр тиги сизге бир көңүлүңүзгө салып коеюнчу деп атам да. Өзүңөрдө мындай баарын кетирүүчү элестетип албасаңар, эл каалаганда парламентти кетирет. Ел шайласа биз баарыбыз келебиз. Сиз ал жерде жөн эле алып баруучусуз. Мындай биртке ылдый түшүп, ордуңарга келсеңер, өзүңөрдү элестетип кетпей. Өлкөдө эпидемиологиялык абал кайра курчуй баштады. Кечээ эле 7 бейтап катталып, анда тиешелүү жетекчилер бул көптөн күткөн көрсөткүч экенин билдирип, абал жакшырып келе жатат деп билдиришкен болчу. Бүгүн таң атпай COVID-19 илетине кабылгандардын саны 38 болгону кабарланды. Брифингдин башталышында алгаш 23 учур катталган айтылып, бирок бир аз өтпөй Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев шашылыш билдирүү жасап, андан нарында дагы 15 кишиден коронавирус табылганын айтты. Ошондой эле жаңы катталгандардын арасында мед кызматкерлер жана Соль Илецктен келгендер да бар экен. Тилекке каршы 14 майга карата тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 23 учуру катталды. Бишкек шаарында 14 учур, Чүй областында 2 учур, Ош шаарында 1 учур, Жалал Абад областында 4 учур жана Соль Илецкий Российский Федерациядан келген жарандарыбыздан 2 учур. Кыргызстанда жалпысынан тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1067ге жетти. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин санын 6 кишини түздү. Бишкек шаарынан 5, Ош шаарынан 1 медициналык кызматкер. Азыр эле мага маалымат келди, 15 учур Нарын шаарында катталды деп. Аны толуктап, ал боюнча жана толуктап туруп, аны кошумча айтабыз. Ошондой эле бир сутка аралыгында 9 бейтап коронавирустан сакайып, бейтапканалардан чыгарылса, стационарларда жаткандардын саны 335 кишини түзөт. Алардын жетөөсүнүн абалы оор. Ошол эле учурда медиктердин арасында жаңы типтеги инфекциянын байма-бай катталып жатышы коомчулукту кооптондуруда. Буга чейин бир катар үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору убактылуу жабылып ачылышты. Кечээ жакында болсо, дал ушул кесепеттин айынан Нарындагы төрөт үйү жана Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун клиникалык төрөтканасы убактылуу жабылды. Ал арада мындай көрүнүштөн жапа чеккен кош бойлуулар бар экени белгилүү болууда. Кечээ соц тармактарда видео тарап, анда ичиндеги түйүлдүгү чарчап калган келинди борбор калаадагы бир топ төрөтканалар кабыл албай койгон. Бул учурду тиешелүү министрлик көзөмөлгө алганы белгилүү болууда. Машина менен алып келдиңерби? Үй жакын беле бу жакта? Саламатсызбы? Эмне болуп атат эже? Ооруп атасызбы? А? Ичиңиз ооруп атабы азыр? Кайсы адамга бардыңар? 4? Бирге жөнөттү, бир албай койду. Дагы? Албай койду. 6 барсак 6 карантин экен. Ада 3 бардык. Дагы кайсы? 3 да бардыңар. Бизге карабайсың, ада кайра 4 жөнөттү. 4 албай койду. Кечинде дагы кичине кыйналып эмес көр чакырып деди бар 2-де.
2 чейин ошол жерде отурдук, албай койду, 4-нчы радам. Эмнени шулта кылып атат? Карабайсыңар дейт да, силердин суроогу чоң дейт меникин. Анан документиң жок дейт. Сиз УЗИге качан түштүңүз? Понедельник күнү түшкөм кече. Эмне деп айтты? Кече түшкөндө ошол түшүп учетко турайын деп бар УЗИге түшсөм эле чарчап калыптыр. Больницага баргыла 3 деп төлөткөн. Бардык больницага. Канча болуптур чарчап калганына? 1 айдан өтүп. 1 айдан бери уш көтөрүп жүрөткөн ичиңизде. Оорубады беле? Оорубай эле жүргөм, кече УЗИге барып билдим, машинадан чайкалганга кечтен бери кыйналып отурдум. Учетуңуз өлө кыйналгам. Учетуңуз жокпу? Учетун аксыда да жалап атты, область Аксы районунда. Биякта жок. Ошо учет жок деп шулта кылып атабы? Учет жок деп шулталат. Паспортун деген эмеде бүт түшкөм да карантин астына тапшырганбыз да, жетпей калды, максат баргынча жолдор жабылып калды, ала албай. Ушулар жазып берди. Каяка дейт? Төрткө жөнөттү азыр. Бирөөсү кечинде жазып берген. 3 кабыл албады дагы, э? Бирөөсүн азып. Ушуну менен канчанчы жолу кабыл албай атат? Буну 3-үнчү жолу кабыл албайт. 3-үнчү жолу келдиңер. 3 жолу тең кабыл алган жок, э? Ушулар жазып берди азыр 4кө, э? Азыр 4кө барып көрүп. Хорошо, кеттик 4кө. Эмне деди? УЗИге түштү. УЗИге түштү? Уже принимать этип атышат да, э? А болду анда? ыкчам жумушчу тобу түзүлүп кечинде эле министрдин башчылыгы боюнча бизде талкуу болду. Мына бүгүнкү күнү ошол мен фамилия аты жөнүн айтпай эле коеюн. АЭ деген ошол Кыргызстандын жараны 82-жылы туулган. Азыркы күндө ошол шаардык перинаталдык борбордо жатат. Кече ошол төрөттү күчөтүү боюнча ошол төрөт болду. Эми тилекке каршы чын эле ошол ымыркай ал тирүү эмес экен, өлүк ымыркай чыкты. Бирок бүгүнкү күндө ошол жарандын абалы жакшы эле. Буга чейин 3 баласы бар экен. Бул 4-үнчү төрөт экен. Азыр эртең менен мен байланышып, ал боюнча, бирок бул боюнча каерде, кайсы жерде кетилген кемчиликтер боюнча биз иликтеп, ал боюнча тийиштүү чараларды алабыз. Ошондой эле учурда илдеттин очогу катталган тилкелерде эпидемиологиялык санитардык иш-чаралар күчөтүлгөнү белгилүү болду. Өзгөчө инфекциянын жүк ташуучу айдоочулардын арасында чыгып жатканы да бир топ кооптонууну жаратууда. Себеби алар аймактан аймакка кирип чыгып кооптуу абал жоратып коюшу толук ыктымал. Мындан тышкары нарында дарыгерлер арасында коронавируска кабылгандар тууралуу маалыматтар жашырылып жатат деген күмөндүү пикирлер боюнча да Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилери жооп беришти. Бул жерде эч кандай жашыра турган эчтеке жок. Канча медициналык кызматкер бүгүнкү күндө тастыкталган болсо, же аларда ушундай оору боло турган болсо, аларды ачык айтып атабыз. Бүгүнкү күндө мына азыр мен аягында айтып кеттим, 15 учур боюнча дагы эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн негизинде анан кийин кошумча маалымат айтабыз. Эпидемиологиялык санитардык эрежелер сакталбаса, кырдаал кайра курчушу ыктымал деп медиктер байма-бай эскертүү бергенине карабастан, өзгөчө абал режими алынгандан бери көчөгө чыккан жарандар арбыды. Өзгөчө мындай көрүнүш Бишкекте байкалууда. Борбор шаардын көчөлөрүндө жөн жай, бет капсыз жүргөндөр бир топ. Аларда ордо кала коронавирус катталгандар боюнча алдыда келе жатат. Пусть, значит, наши горожане, бишкекчане не обижаются. Максимально я хочу, чтобы они находились дома. Без необходимости не выходили. Я понимаю, что они столько дней, значит, дома, невозможно тоже выйти и там работа, но понимая ситуацию, значит, чувствуя, что гражданский долг, я прошу, чтобы соблюдать максимально вот условия, значит, чтобы вы не выходили без необходимости и не было, значит, контакта. У вас вы соблюдали элементарные санитарно-эпидемиологические режимы. Это говорит о том, что если мы все, каждый будем своим долгом считать, тогда я думаю, что мы быстрее победим, быстрее. Ошол эле учурда коронавируска кабылгандардын ичинен 53 бейтап күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери экени белгилүү болду. Анын көпчүлүгү Бишкекке, тактап айтканда 39 учур Борбор калаага туура келсе, калган 14-ü нарында катталган. Алардын арасында милиционерлер, автоинспекторлор, тергөөчүлөр жана ушул тармакта иштеген башка кызматкерлер бар. Маалыматтарга караганда алардын илдеттери жеңил жана орто оор түрүндө өтүп жатыптыр. Эске салсак, буга чейин Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилери өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп кете турган болсо, тиешелүү режимди кайра катуулатуу боюнча республикалык штабка сунуш бере турганын билдиришкен. Кырдаал чыңалуу абалында тургандыктан коомдук транспорттардын каттоосуна да уруксаат берилген эмес. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС.
Бүгүн таңга маал Бишкекке Кувейт менен Катардан Кыргызстандан 107 жараны жеткирилди. Алар эл Кувейт Доха Бишкек багыты менен уюштурулган авиакаттам аркылуу мекенине келишти. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, биздин жарандар менен кошо Казакстандын 31 жараны келип, алар аэропорттон атайын транспорт менен кошуна өлкөгө чыгарылып кеткен. Кувейт менен Катардан келген 107 адам дароо обсервацияга жаткырылып, анализдер алынган. 2 күн мурда Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков жакынкы күндөрү бир нече өлкөдөн 1000ге жакын кыргызстандыкты алып келүү пландалып жатканын билдирген. Учурда Россияда көптөгөн мигранттар мекенине жете албай кыйналышууда. Өлкөгө кайтууну каалап, дипломатиялык өкүлчүлүккө кайрылгандардын саны 9000ге жеткен. Бишкекте иштөөгө уруксат берилген мекемелердин көбүндө санитардык карантиндик эрежелер аткарылбай жатат. Айрымдары уруксаты жок деле иштей баштаган. Мэриядан билдиришкендей, 5 сары соода борбору экономикалык ишмердүүлүгү жандана турган мекемелердин тизмесине кирбесе дагы ачылып эреже бузуулар менен иштетилип жаткан. Текшерүү органдары борбордун жетекчисин 5000 сом айыпка жыгып, түйүндү дароо жаптырган. Учурда Бишкектеги ар бир райондо мобилдик топтор түзүлүп, соода жайларын, жеткирүү кызматын көрсөтүп жаткан кафелерди, сулуулук салондорун жана башка ишмердүүлүгү жанданган ишканаларга рейд өткөрүшүүдө. Текшерүү учурунда ондой мекемеге айып салынган. Анткени санитайзерлер колдонулбай, кызматкерлер, айрыкча соодагерлер медициналык бет капсыз иштеп жатышкан.